Wal musara'a bul jarışu dünyölük ahiretlik bolup ekige bölünөт. Dünyölük жарыштар барыңар билесиңер мисалы. Мисалы мына кайсы бир жылы америкалык бир спортсмен 6 алтын медаль алды. Bir özü olimpiyadada 6 altın medal aldı. Emne de demeysiңерби? Suda süzүү boyunca. Arğanday türü menen suda süzүүдө 6 altın medal aldı. Keyin apasынан сурады. Emnege mıntip ийгиликке жетишти dese, bul 24 saatin 4 saatin gana uktayt эле, калган бүт бардыгын суда сүзөт эле деген. Кара. Dünyölük жарышууда ал рекорд койду да. Эми ахиреттик жарышууда дагы Аллахтын алдына барганда рекорд коюшубуз керек да. Жарышуу, алдыга умтулуу. Subhanallah. Үй бүлөлөрдүн ажырашуусу. Эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Кыргызстандын булуң бурчуна барсаңыз ушул көйгөй. Энелердин көзүнөн кан агып атат, кыздарыбыз, жаш балдарыбыздын көзүнөн кан агып атат. Эмнеге? Мамиле кылышты билбейт. Жол жобосун билбейт. Биз ошол жердеги жигиттер менен биргеликте Бакыт Ордосу деген бир чоң ушул үй бүлөнүн жаштарды үй бүлөгө даярдоо, үйлөнгөндөрдү үй бүлөдөгү көйгөйлөрдүн алдын алуу борборун түттөдүк. Ушул жерде биз азыр баягы мамиленин ичиндеги бир үтүрүн айтып кеттик да, ал эмнеген жылмаю. Ошол жерде үй бүлөгө кантип мамиле кылыш керек? Күйөөң менен кантип мамиле кылышың керек? Аялың менен кантип мамиле кылышың керек? Кайненең менен кантип мамиле кылышың керек? Кол коңшуң менен кантип мамиле кылышың керек? Ушулардын жол жобосун үйрөткөн атайын адистер, диний адистер, психологдор, экономисттер, сексопатологдор, ушулардын баягы үй бүлөгө эмне көйгөй болсо ошолордун чече турган атайын адистер келип сабак өтө турган болуп атат. Дайыма маселе кылабыз, башты жууш керек эле менен 3 күн жүрөбүз, үй жыйнаш керек эле менен. Анан туруп эле жасап коюш деген бар экен да. Ошон үчүн туруп эле батыраак эле оюңа бир нерсе келдиби, жасасаң ийгилик сага бат эле келет. Анан бизде академиктер аябай көп да. Билем аны мен Мырзат айтканын билем. Эмнеге анда ийгиликтүүлөрдүн арасында сен жоксуң дегим келет да. Ошондуктан билгенди билүү бар, бирок билгенди ишке ашыруу бул экинчи маселе экен.